Көк Жарда сынооско каршы чыгып жол тоскондор СИЗОго киргизилди. Көк Жар айылынын 172 контурунда жол тоскондор номер 1 СИЗОго киргизилди. Мындай чечимди Бишкектин Октябрь райондук соту чыгарды. Ага ылайык буга чейин кармалган 5 жаран 17 августка чейин камакта болот. Кара сууда контрафактык суусундуктар чыгарылып жаткан. УКМК Кара Суу районунда контрафактык товар чыгарган көмүскө цех аныкталды деп билдирди УКМК. Тактап айтканда Отозадыр айыл аймагында газдалган суусундуктарды мыйзамсыз чыгаруу менен алектенген жер астындагы цех табылды. Аталган цехте деревенский квас, анар, деревенский сок аттуу суусундуктар чыгарылып келген. Санитардык эпидемиологиялык кызмат, экологиялык техникалык инспекция, салык кызматкерлери тарабынан текшерүү жүргүзүлүп, технологиялык процесстердин бузулушу, тыюу салынган заттардын колдонулушу боюнча айып пулдар салынып, экспертизадан өткөрүү үчүн үлгүлөр алынды деп айтылат расмий маалыматта. Ата мекендик өндүрүштөгү 27 000 алтын казык ноутбугу аймактарга жөнөтүлдү. Агартуу министрлиги алар STEM предметтеринин мугалимдерине жаңы окуу жылы башталганга чейин педагогикалык кеңешмелерде тапшырмаларын билдирди. Ноутбуктардын өзгөчөлүгү анда атайын лицензияланган программа бар, өзүн автоматтык түрдө жаңыртып турат. Ичинде мугалимдердин күнүмдүк ишине керектелүүчү программалар жана методикалык колдонмолор орнотулган. Коомдук транспорттогу тиешелүү категориясы жок башкарган айдоочунун унаасы айып короого токтотулду. Кече 7 августта Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан өткөрүлүп жаткан коомдук транспорт рейдинин алкагында Бишкек Нарын Торугат жолунда Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү жүргүчү ташуучу унаа токтотулду. Текшерүү учурунда айдоочунун айдоочулук күбөлүгүндө коомдук транспортту башкарууга уруксат берүүчү тиешелүү категориясы жок экендиги аныкталды. Бул факт боюнча административдик протокол түзүлүп, жүргүнчүлөр башка унаа менен сапарын улантышкан. Ал эми мыйзам бузган айдоочунун унаасы айып короо жайына токтотулду. Матараимовдун өкүл баласы Сайпиденов камакка алынды. Ал айыл өкмөт болуп турганда укмуш жерлерди сатып жиберген. Ички иштер министрлиги Кара Суу районунда мамлекетке караштуу маанилүү жер тилкелери мыйзамсыз менчикке өткөрүлүп кеткенин аныктады. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, ал 2014-жылдан бери айыл өкмөтүнүн айрым кызматкерлери, жер ресурстары агенттигинин өкүлдөрү жана жеке адамдар менен биргеликте мыйзамсыз жер бөлүштүрүү схемасын ашырып, мамлекетке олуттуу зыян келтирген. Ага коррупция беренеси боюнча сырттан айып тагылып, камакка алуу чечим чыккан. Ал буга чейин да сот жообуна тартылган, ушул сыяктуу башка иштерге да шектелүүдө. Ички иштер министрлиги билдиргендей, ал Орусиядан кармалып 7 августта Кыргызстанга алып келинди. Тергөө иштери уланууда. Күнөөлүүлөрдүн барына юридикалык баа берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Эң илчетте Lexus айдаган Садыр Жапаров. Социалдык тармактарда президент Садыр Жапаровдун унаа башкарып бара жатканы тартылган видео тасма жарыяланды. Анда ал эң илчек айылына кеткен жолду Lexus үлгүсүндөгү унаа менен кетип бара жатканын көрүүгө болот. Өлкө башчы 2 августта Ысык Көл облусунун Ак Суу районундагы эң илчек айылына барып, жашоочулар менен жолуккан. Айыл деңиз деңгээлинен 2500 метр бийиктикте жайгашып, анда 35 түтүн жашайт. Жапаров ал күнү УКМКнын төрагасы Камшыбек Ташиев жана өзгөчө кырдаалдар министри менен транспорт министри коштоп барган. Президент жашоочуларга айылга алып бара турчу жол оңдоолорун убадалаган. Анын айтымында узундугу 10 чакырымды түзгөн өтмө курулуп, жолду асфальтташат. Жительная эрекция плюс возбуждение дейби. Ама эрекцияларды ким сатып атат биякта? Царикаев: эрекцияларды ким сатып жатат бул жакта? Ош базарында рейд жүрдү. Борбор каладагы Ош базарында мыйзамсыз соода жүргүзгөндөргө каршы рейд жүрдү. Анда бир нече мыйзам бузуулар аныкталды. Бизнес класс жүргүнчүлөрдү жаткырып ташыган айдоочулар кармалды. Бул жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан Жалал Абад облусунда өткөрүлгөн рейдтик иш-чара учурунда Бишкек-Ош унаа жолдорунда коомдук транспорттордун ичине тапчандарды мыйзамсыз орнотуп, жүргүнчүлөрдү жаткырып ташып жүрүшкөн айдоочулар кармалууда. Айдоочуларга карата тийиштүү айып пулдар салынып, унаалары айып короо жайларына токтотулууда. Бул тууралуу ЖККБнын басма сөз кызматы билдирди. 10 жылдан бери жедиңер, өлдүңөрбү? Кимиң өлдүң?
Kimin hatırı ne oldu? 10 жылдан бери жедиңер, кимиңер өлдүңөр. Аксай базарындагы рейд. Бишкек шаарынын муниципалдык инспекциясы каладагы Аксай базарынын тегерегинде мыйзамсыз соода жүргүзгөндөргө карата рейд жүргүздү. Анда мыйзамсыз сатык, тротуарды тебелөө, санитардык талапка жооп бербеген азыктар жана башка мыйзам бузуулар аныкталды. Бишкектеги Аксай базарынын жанында башаламан соодагы рейд жүрдү. Муниципалдык инспекциянын кызматкерлери Бишкек шаарындагы мыйзамсыз соодага каршы күрөшүү иштерин улантып жатат. 2 күндүн ичинде Аксай базарынын аймагында башаламан сооданын алдын алуу жана шаарды көрктөндүрүү эрежелеринин сакталышын камсыз кылуу максатында рейддер жүргүзүлдү. Рейдтин биринчи күнүндө мыйзамсыз соода кылгандарга карата жалпы суммасы 12 000 сомго жеткен 4 протокол түзүлдү. Шаарды көрктөндүрүү эрежелерин бузган үчүн жалпы суммасы 39 000 сомдук 3 протокол түзүлдү. Экинчи күнү мыйзамсыз соода кылгандарга карата жалпы суммасы 9 000 сомду түзгөн 3 протокол жазылды. Ошондой эле жашыл аймакка унаасын токтотуп койгон айдоочуга 5500 сом айып салынды. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны 18 000 долларга жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып сурадым. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Положительная эрекция плюс возбуждение дейби. Мой эрекцияларды ким сатып атат биякта? Мо дарыларды эми, контрацептивы он. Асмо эмне дарылар? Мумиябы? Эмне бул? Лицензияңар бар улар сатканга? Канча сатып атасыз? Башка жака барып отуруп жасалбайсыңар, мусорыңарды таштабай, тамекини чегип атасыңар, тамекини баарын чыгып атасыңар. Рекетирде эле келип, силердин күнүгө чогулуп келет, рекетте эле туурабы? Уруксат бересизби, вообще сөз бербейсиз. Сатпаңыз. Эгер эртең келип текшере турган болсо, туура жүз протокол түзүп беребиз, хорошо? Onun içine тазараак кармаңыз. Хорошо? Антисанитария деген болуш керек. Эчиде жазылган бүгүн чыккан абалды чыккан. Кызым отун эле чыкканмын биякчы. Сизге биринчи жолу жазылбай деди, биз алтын 7 жолу жаздык сизге. Туранын ичи. Ошол каттарыңызды алып, атайын бөлүнгөн жер бар. Ошол жака барып сатыңыз. Макулбу? Жок, место жок. Место бар. Выходить за линию вам нельзя на красную линию. Убирайте зонтик. Или протокол выпишут вам. На данный момент имеется красная линия, в которой они не должны переступать. Сейчас они будут убирать эти зонтики. Дневники был? Жакта кызыл линия бар, билесиздер да? Сиздер да өзүңүздөр деле ойлобоңуздар да. Жактан элдер дагы өтүш керек да жакканчы. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Эжеке, сейчас во всех рынках есть красные линии, да, в каждом ряду. Это делается не для того, чтобы люди не ставили зонтики, либо чтобы создать определенную условия. Это делается для пожарной безопасности. В любой момент они должны беспрепятственно проехать от точки А до точки Б. Тамак жазып атасыз. Тамакты элге берип атасыз. Түйүңүздү эле түкүрүп какыгын эле мусордун баары жазат. Могул жакачы кагазыңар, мусорыңар уятта. Ким айтпайсыңар, байкелер? Эжен, ким сатат? Мен көргөн жокмун, ким? Сиздики эмеспи, түйүңүздү экен? Жок, меники эмес. Мына, Сиздики. Мен азыр издеп каласыз. Эмелер чакырасыз. Минздравтан. Алар да чыгып туруп аларга көтөрүлөт, азыр эле чыкпайт. Меники штраф. Дарылар сатып атасызбы? Эмне дарылар? Мумиябы? Эмне бул? Лицензияңар бар улар сатканга? Канча сатып атасыз? Балким эже бул башка дары. Бирөөгө сатасыз, ал киши өлүп калат эртең.
Сол жап барың. Жүрің баке. Тапчаныңызды нарқы бетінен açın. Тапчан орнатып алған. Самодельный. 3 орындық бар. Қалған сиденьяларды алғанда тапчан орнатып алған самодельный жырачтан. Ölene 10 yıldan beri cedinger öldünger mi? Kimin öldün? Kimin hatıralene oldu? Hiç kimi hatıralene olgan yok. талап коюлуп атат. Ошол талаптын негизинде да Mınalar çok kırıla derdi. мыйзамсыз соода саттыкты токтотуп канчадан Bunun bardığını çiğnesen bir 2000 som akça olmaydı bunu. байке бирок мыйзам баарына Sen бирдей. bunun cesidi korkos. Seneden korkosu. Байке мен уксаңыз токтой туруңуз байке. Официалдуу түрдө мамлекет тарабынан кагаз алсын, уруксат кагазын бияка Але. турганга. Уруксат кагазын алса эч ким эч нерсе. Manandayda Мыйзам чегин түшүнөт. iki siken çay satar. Бишкек шаар муниципалдык инспекциясынын тарабынан Аксай базарынын тегерек четинде мына коомдук мыйзамсыз соода саттык боюнча андан тышкары жашыл аймакка автоунааларын токтотуу боюнча азыркы учурда иш-чаралар жүрүп жатат. Мыйзамсыз соода саттык боюнча байке азыр өзүңүз тастоочу документиңизди бериңиз, сизге протокол түзүлүп берет, айып пул салынат. Атайын мына сиздерге базар курулуп берген, ушу базардын ичине кирип соода кылышыңыздар керек. Андан тышкары сиздер машинаны зеленый насажденияга алып токтотуп койгонсуздар да, баягы газонду бузуп, калкалапчы, ошонун үстүнө токтотуп койгонсуздар. Бул уже экинчи айып түзүлгөн, эскертип айтылган. Бизде мындайда протокол бүгүн келип түзүп, эртең түспөй коймой жок. Соода кылып атса, кайта биз протокол түзүп беребиз. Укугубуз бар да. Бишкек шаарынын мэриянын муниципалдык инспекциясы тарабынан жогорудагы автоунаанын ээсине мыйзамсыз соода сатып кылган үчүн жана ошондой эле жашыл аймакка автоунаасы токтоткон үчүн айып пулдар салынды.